Негизи резюме 3 сапатыбызды чагылдырышы керек экен. Бунда деген билимдүүлүгүбүздү, өзүбүздүн өндүрүмдүүлүгүбүздү, то есть наши качество да, андан кийин мүмкүнчүлүктөрдүн чексиздигин. Кээ бир учурларда CV деген колдонулат. Уккансыздарбы CV деп? Европа, Америкада CV же резюмени башкача айтканда CV деп айтып коюшат да. Мында өзгөчөлүгү болуп, бул мындай. Эмгектин натыйжалары көрсөтүлөт да, бирок иштеген жерлери жазылбайт CV'де. Бирок биз негизи стили көп учурда мындай конкреттүү бир жумушка орношууга жазып атканыбызда ошол жумушка ылайыктап жазсак дагы туура болот. Азыр айтып чыгабыз. Майда чүйдөсүнө чейин негизи жазылбайт, анда өмүр баян болуп кетет. Мында основной негизги моменттери кыскача, бирок мындай качественный жазылыш керек да. Жумуш негизи мындай резюмеде жумуш издөөчү өзүнүн жакшы жактарын көрсөтөт. Анан ошонун негизинде жумуш берүүчү көптөгөн конкуренттердин, получается, как это называется, каалоочулардын арасынан өзүнө ылайыктуусун тандап алат да. Анан жумуш берүүчүлөр дагы резюмени карап жатканда өзүнүн жеке кызыкчылыктарын дагы карашы мүмкүн. Мисалы үчүн кээ бирөөнө сүрөтүн карайт, кээ бирөө сүрөтүнө карап тандайт да. Бирөө өзүнө жакса алат, жакпаса чакырбай коет, ушундай да. Кээ бирөө болсо билиминин деңгээлине, жазган стилине ошондой нюанстар болуп кете берет да. Жумуш издөөчү үчүн бул өзүн пайдалуу жактарын көрсөтүүгө идеалдуу ыкма болуп резюме саналат. Мисалы үчүн эмнени кандай кылыш керек экен? Резюменин максаттары мына: жумуш берүүчү менен таанышуудагы өзүңүзгө көңүл буруунун биринчи шарты. Демек, ошол резюме аркылуу жумуш берүүчүгө биз таасир калтырышыбыз керек. Впечатлить должны, да? Түшүнүктүүбү? Демек, силердин резюмеңерди окуганда, мисалы үчүн, бир вакантный местога 10 кандидат болсо, ошол 10 кандидаттын ичинен сиздердин мындай 2-3 собеседованияга чакырат да. Ошол 2-3 арасына кирүүдө эң маанилүүсү ушул резюменин туура түзүлүшү болуп саналат. Кантип жазуу керек? Мындай жумуш берүүчү резюмени кабыл алгыдай кылып, мындай сиздердин биографияңарды да кыскача, анан профессионалдык тажрыйбаңарды да кыскача камтышы керек резюме. Демек, сиздер айткандай, жанагындай туулган жылы, үй бүлөлүк абалы, анан сырткары мурда иштеген болсоңор, ошол иш тажрыйбаңарды ошондой бүт баардыгын камтыш керек. Силер ошол резюмеңерди окуганда жумуш берүүчү кызыгып силерди мындай жеке көрүп, аңгемелешүүгө чакыргысы келиш керек да. Анан резюме мындай аябай узун өмүр баяндай көп сөз менен берилбеши керек. Кыска, анан нуска болуш керек. Эгер ошончо вакантный местога резюмеңерди берип туруп, силерди собеседованияга аңгемелешүүгө чакырбай турган болсо, значит, силер
ошол кызыгын жараткан эмессиңер да. Түшүнүктүүбү? Не привлекли внимание работодателя. Ошо өзүң эле тартып берчи. Анан мисалы үчүн ошол негизи бул резюме силердин кадрлар бөлүмүнө барат. Кадрлар бөлүмүндө көп резюме келген үчүн силердин резюмеңерди окуганга ашып кетсе 2-3 мүнөт убакыт кетет. Ошол 2-3 мүнөттүн ичинде силерге максимально мындай пайдалуу жактарыңарды көрсөтүп, собеседованияга чакырганга эме кылышыңар керек, кандай түрткү болушуңар керек. Көлөмү жана жасалгалоонун талаптары. Биринчи эрежеде резюме дегенибизде баягындай айтып А4 кагазга ичинде болуш керек дагы, анан ашып кетсе ошол 2 эле барак болгону жакшы. Максимум да, кыска. То есть 2-3 мүнөттүн ичинде ошону окуп бүтө тургандай болуш керек. Мында мен требованиясын жазып кеттим. Мына Times New Roman мындай аябай кооздолгон шрифттерди колдонбойбуз. Деловой стилде болуш керек. Анан окуганга мындай майда эмес, аябай чоң эмес, окуганга ылайыктуу, биз көнүп калган 12 шрифт менен болуш керек да, стандарттуу түрдөчү. Анан алар мисалы үчүн өзүнүн делолоруна тиркешет да, ошон үчүн могу четтери поля деп коебуз го, ошолор эме менен стандарт менен болгону жакшы да. Строгий стилде болуш керек. Анан ар кандай красочный боёкторду колдонуунун кереги жок. Резюме желательно ак кагазга кара эле түс менен жазылыш керек. Слишком красочный болсо, бул мындай отталкивает, наоборотчу. Аябай эле силер мындай художникке должностька же дизайнга бир эмеге тапшырбасаңар, вакантный местогачы. А так, мисалы үчүн силер мугалимдикке тапшырасыңар да. Мугалимдикте директор көнүп калган деловой кагаздар бардыгы черно-белый, ошондой көнүмүш, ошол сиздерге жумуш берүүчү көнүп калган документтин стилинде болсо, силер еще более привлекательный болосуңар да. То есть кызыл менен же көк менен жазуунун кереги жок. Ар бир бөлүмү экинчи бөлүмүнөн бир аз бөлүнүп туруш керек. Ушуну кандай деп ойлойсуңар? Кандай бөлүмдөр болушу мүмкүн? Любой эле бөлүм дегенде эмне дейсиңер? Мисалы үчүн эмне бөлүмдөр болушу мүмкүн? Биринчи тууганчылык берген, кийинки жагы өзүнүн ошонун баардыгы бири-биринен бир аз болсо дагы бөлүнүп, мындай ажыратылып туруш керек дагы. То есть баардыгы эле бирдей болуп көрсөтүлбөстөн, бир аз болсо дагы арасында эме болсо, пробелбы же сызык коюп коесуңарбы, ошондой болсо, мындай конкреттүү информацияңар мындай кыскача, анан конкреттүү болуп берилет да. Анан негизи дейт, аталыштарды майлуу жана асты сызылган кылып колдонсоңор болот. Азыр мен силерге примерин көрсөтөм. Анан сөзсүз түрдө резюмени жазып атканда грамматический каталарына көңүл бурушуңар керек. Любой эле жумушка кирип атканда грамматический туура жазылган резюмени карайт. Мисалы үчүн, силер өзүңөрдүн атыңарды туура жазып, бирок окуу жайыңарды туура эмес жазып койсоңор, мугалимдикке албайт да. Потому что бул адам башка окуучуларды кантип окутат, мисалы үчүн, же болбосо жакшы бир кызмат орду болсо, ошол жерге да албайт да, потому что ответственность болуш керек да. Анан ответственность болгондо, мисалы үчүн, башка ишканалар менен жазышасыңар, кат жазат, договорлор составлять этет, ошолордо ката болсо, силердин жазууңарда бул силерге сразу минус болот. Сөзсүз түрдө грамматический ошибкаларына көңүл буруш керек. Анан түшүнүксүз эле терминдерди колдоно беребиз. Мисалы үчүн эң көп колдонулган коммуникабельная деген. Мисалы үчүн ошону кээ бирөөнө кызыктуу угулат, кээ бирөөнө мындай түшүнүксүз угулат да иш берүүчүлөргө. Силер кандай деп ойлойсуңар бул сөз эмнени түшүндүрөт?
Ошода баардыгына жалпы любой адамга түшүнүктүү боло турган сөздөр менен жазышыбыз керек резюмебизди. Анан резюмеге сүрөт. Мында сүрөтүбүз түстүү болгону жакшы, черно-белый эмес. Анан мындай бетибиз так көрүнө тургандай болуп, мындай бир көргөндө такой приятный человек дей тургандай сүрөт болуш керек. Анан мындай негизи онлайн эле тиги Word'га чаптап койсок болот, если сүрөтүбүз качественный болсочу. А если биз мындай кагаз түрүндө берип аткан болсок, желательно, конечно, биз черно-белый принтерден чыгарабыз да туурабы? Ошондо цветной принтерибиз жок болсо, лучше всего сүрөттү распечатка кылып, отдельный распечатка кылып туруп эле анан кагазга чаптап койгонубуз жакшы болот. А эгерде силер онлайн жөнөтө турган болсоңор, ошол Word'го бекитесиңер да сүрөтүңөрдүчү, ошону менен эле жөнөтсөңөр боло берет. Түшүнүктүү болдубу? Стили мындай болуш керек экен да, негизи талаптары кыскача болуш керек. Ашыкча сөздөрдүн мындай красочный, адабий сөздөрдү колдонуунун кереги жок. Кыскартуулар болбойт, жана башка деген сыяктууларчы. Менен дегенди мынтип кыскартып коебуз го, андайлар болбойт. Терминдердин жанагындай түшүнүксүз, баардыгына маалым болбогон терминдердин жок эле болгону жакшы. Анан так болуш керек. Жумушка гана тиешелүү маалыматтар болуш керек. Мисалы үчүн, кээ бирөө хоббилерин жазганды жакшы көрөт. Жумуш берүүчүгө негизи бул көп учурда керек эмес. Силер үйдөн мисалы үчүн выпечка жасаганды жакшы көргөнүңөр, бухгалтер болуп кирип атсаңар, анан кызыктуу эмес да. Так болуш керек, анан максаттуулук. Мисалы үчүн, кээ бир жумуштарга определенный требованиялар болот. Ошогон заранее изучать этесиңер, эмне требования бар экенинчи, ошол вакантты объявлять эткенде ошону сурайт да. Мисалы үчүн, кээ бирөө мынтип сурайт: мурдагы тажрыйбаңарда волонтерство болгонбу, волонтер болуп иштегенсиңерби, же болбосо башка мындай организациялар менен договорлорду кылып көргөнсүңөрбү, же болбосо эл алдында выступать эткенди билесиңерби деген требованияларды заранее жазып коет. Эгерде ошолорду билсеңер, резюмеңерде ошол именно ошол вакантка жөнөтүп аткан болсоңор, ошол жерге өзүңөрдү белгилеп кетсеңер жакшы болот. Түшүнүктүү, Түшүнүктүүбү, түшүнүктүү эмеспи? Анан активдүү этик сөздөрүн колдонуу мисалы дейт. Эгер сиз бухучет боюнча баштапкы билим эле болсо, бухучет жана аудиттин негиздери деп көрсөтүш керек. Анан педагог болсоңор, педагог деп көрсөтөсүңөр да. Педагогика балдарга кандай силердики, начальный класспы? Баштапкы билим берүүдө педагогика бар, мугалим деп ошондой дипломуңарда эмне деп жазсаң, ошону жазасыңар. Анан 5-нчи мурда, баштапкы деңгээл, үйрөнчүк дегендерди колдонбойбуз, айрыкча жанагы тил билүүнү жазганда. Түшүнүктүү? Баштапкы деңгээлин эле билем английский дилин деп жазбайбыз да. Желательно уровень жазабыз. Анан оюбузду так жана ачык баяндашыбыз керек. Анан эң маанилүүсү бул чынчылдык. Колубузда келбеген нерсени жазбайбыз. Мисалы үчүн, французча билбейбизби? Аны мен французчаны идеально мындай бош эркин сүйлөй алам деп жазбайбыз. Же болбосо мугалимдерге тиешелүү кандай десек, эмне болушу мүмкүн мугалимдерге тиешелүү? Окуу керемет боюнча сабактар. Или болбосо жанагы азыр популярный болуп атат го, ментальная арифметика. Билбейсиңерби, мисалы үчүн жазбайсыңар да, мен ментальный арифметикадан сабак өтө алам деп жазбайсыңар, түшүнүктүү. Анан бул жакта азыр
примерин көрсөтөйүн, муну эмеге салып коем группага. Ошол жерден карап туруп өзүңөр түзүп алсаңар болот. Анан если суроолоруңар болсо, мага кайрылсаңыздар болот. Мисалы дейт. Бул жакта көрүнүп турабы силерге? Бөлүнүп туруш керек дедик, Так көрүнүп турат, бөлүнүп турганы. Стандарттуу болсо, мындай көзгө жагымдуу болот да. Анан ортого жазып туруп, анын астына маалымат кылып, ар кандайлар болот негизи резюме түзгөндөчү. Андайларды неприятно смотреть, окубай да коюшу мүмкүн да. Иш берүүчүчү, значит, бул резюмени түзгөндү билбейт экен. Эмне кантип иштемек эле деп турупчу. Ошон үчүн дүйнөлүк стандартка жооп берген форма менен жазганыңар жакшы болот. Жазылат, мында датанын жазылышы керек эмес. Потому что баягындай гороскопко ишенгенчи. Значит, жылдызыбыз келишпей калышы мүмкүн. Андайлар да чынында кездешет. Желательно жазбай эле коесуңар. Мынчанчы жылы туулган, кайсы Баткен облусу, Баткен шаары. Ошентип эле жазып койсоңор болот. Орус болсо, анан үй бүлөлүү болсоңор, үй бүлөлүү 2 баланын энеси. Ошондой кылып жазасыңар. Үй бүлөлүк абалын көбү көңүл бурушат, баягы мурда айтып өттүк го, баягы дискриминация болушу мүмкүн. Анан бул жумушка алып алсам, азыр күйөөгө тийип кетсе, кайра жаңыдан издеш керек болот дейт. Же болбосо бир эле баласы болсо, аган да көңүл бурушу мүмкүн да. Бул жакын арада экинчисин төрөйм деп дагы декретке кетип калат депчи. Ошон үчүн нужно указывать. Анан в любом случае аял кишиден собеседованиядан сурашат. Азыр планыңда барбы төрөйүн деген, же болбосо турмушка чыгып кетейин деген планың барбы деп ошентип заранее сурашат да. Анан билимиңерди жазасыңар. Жогорку окуу болуп атат да силердики, жогорку билимдүү деп туруп окуу жайыңарды жазасыңар. Анан факультетиңерди жазасыңар, кесип адистигиңерди ушул жака жазасыңар. Башталгыч класстарга билим берүү дедиңер, ошону ушул жака жазасыңар. Анан эмгек тажрыйбасы. Эгерде бар болсо, ушул жерге жазып койсуңар. Может, бир жерде волонтер болуп иштегенсиңер, может, бир жерде стажер болуп иштегенсиңер. Негизи биз окууну жаңы бүткөндө эмгек тажрыйбасына баягы практикаларды жазганбыз. Практикага чыгып атасыңар го. Ошол мектепте практикада өткөм деп, эгерде рекомендательный письмо сурай турган болсо, ошол мектептен барып туруп эле силер берип койсоңор болот, жаздырып алып турупчу. Билет тоже силер ал жерден өткөнүңөрдү тууралуу, анан кандай экениңерди да билет. Если жаккан болсоңор, жакты деп жазып берет. Кемчилигиңер болсо, кемчилигиңер менен кошо жазып берет да. Ал болсо силерге жаңы орношуп аткан ишиңерге пайдалуу болушу мүмкүн. Сураласа, просто көрсөтүп койсоңор и всё. Анан жеке сапаттары дегенге бул жерде аябай көп экен, ошонун арасынан өзүңөргө тиешелүүсүн жазасыңар. Анан бул жака мындай өзүңөрдүн жеке эле сапатыңарды жазасыңар, профессионалдык эмес. Анан жеке мүмкүнчүлүктөр дегени бул жака основной ошо силердин маалыматтарыңар кетет. Может, Corel Draw менен иштегенди билесиңер, Photoshop менен иштегенди билесиңер. Азыр баягы Nitro эжеңер үйрөттү, Canva менен иштегенди билесиңер, туурабы? Может, очень хорошо Word программасын билесиңер, PowerPoint жасаганды билесиңер, туурабы? Интернеттен информация издегенди жакшы билесиңер, ошонун бүт бардыгын ушул жерге жазасыңар. Анан тил билүүсү дегенде мындай кылып жазабыз. Мыкты болсо мыкты, орто болсо орто. Анан сөздүк менен болсо сөздүк менен деп жазабыз. Если
Билбесеңер жазбай деле койсоңор болот. Мисалы үчүн орусча, кыргызча, азыр түркчө үйрөнүп атасыңарбы э? Же үйрөнө элесиңер? Хорошо. Максаттар. Бул жакка кыскача жазсаңар болот. Бул жакта эме деп айтып атат да. Эгерде ошол силердин максатыңар менен иш берүүчүнүн каалоосу дал келе турган болсо, значит, бул маган кереги тиет экен деп жумушка алыш шансы да көбөйөт да. Если айрыкча бул силер заранее билсеңер, жумуш берүүчүнүн силердин резюмеңерди окуй турган адамды заранее билсеңер, ошону жазсаңар аябай жакшы болот да. Анан сыйлыктар, сертификат. Муну оформлять эткенди билесиңерби? Түзгөндү билесиңерби, билбейсиңерби? Билесиңер, жирный кылганды билесиңер. Шрифттерди өзгөрткөндү билесиңер. Мына ал жерден калибри же Times New Roman кылганды билесиңер. Калясын настраивать эткенди билесиңер, мынактан вид кылып туруп, ой, макет кылып туруп билесиңер, сүрөттү алып келип туруп, электронный варианты бар болсо, ушул жерге коюп койсоңор, сүрөтүңөр дагы чыгып калат да. Если кааласаңар, мен өзүмдүн резюмемди көрсөтөйүн. Азыркыныбы? Азыркыны эмеге резюмени жөнөтүп коем. Меники мондай да. Бир аз өзгөчөрөөк. Мен слайд этип койгом да. Таблицам бар. Просто баягы чийиктери жок да. Скрыть кылып койгон да. Мынактан билесиңерде, главный да, могу мен мыякта разрешить кылбадым. Мына жерде таблица деген жер бар, вот этот. Границаларын көрсөтпөй койсоңор болот мына. Мисалы үчүн мунаны отмечать этесиңер дагы. Нет границ кылып койсоңор, мына мынтип калат. Интересы в изучении. Сүрөтүм оң тарабында турат. Анан образованиеге бул жака полностью могу 3 образование болсо 3-өн тең жазгам. Силер магистратурага тапшырсаңар, жогорку билимиңерди жазасыңар, бакалаврды жазасыңар, андан кийин уже магистратураны. Если даже тапшырып бүтө элек болсоңор, бул жерге мисалы үчүн 2023 деп туруп тире кылып койсоңор дагы, и все, пустой калтырып койсоңор бүтө элексиңер да. Анан бүткөндө кийин ошону датаны кошуп коесуңар. Опыт работы. Көп жерде иштеген. Кассирден баштагам. Мына көрдүңөрбү, эң биринчи практикамды эле жазгам. Турцияда практика өтүп келген. Эң биринчи демирге кирип атканда ушундай резюме алып баргам. Бакалавр эле болчу анда, анан магистратурага тапшырган бүтө элек болчумун. Тапшырган жылымды жазгамын дагы, и практикага барып келген, практиканы эле жазгам. Последовательностьта жазасыңар. Эң алгачкысын ылдый жагына кылып туруп, өйдө жагына кошуп кете бересиңер. Түшүнүктүү, э? Ошондо мисалы үчүн аябай көп жерде иштеген болсоңор, жака дагы кошулуш керек эле. Батму сатму дегендер мен кошпоптум. Эски резюмем экен да. Анан ошол мисалы үчүн мен силерди жумушка алып атсам, өйдө жактан ылдый карап баштайм да. Анан силер эң акыркы жумушыңарды ылдый жагына жазып койсоңор, аяка жеткенче эле муну кыйраткан эле опту жок. Мисалы үчүн кассирди өйдө жагына жазып койсоң, практиканы жазып койсоң, такой, бул кассир эле болуп иштеген турбайбы, значит, эч кандай тажрыйбасы жок экен дейт да. Мен болсо бул жакта сразу өйдө жагына жазып атам. Кредитный специалист. Значит, кредитный специалистке жетиш үчүн дагы кыйла тажрыйба керек болот. Мисалы үчүн кассирден баштапчы. Ошогон
это самое лучшее деп эсептейм да. Мисалы үчүн Европа, Америкада ушундай эмеде жазышат. Мисалы үчүн мен бакалаврды өйдө жагына жазып койгон жокмун, көрүнүп турат. Биринчи докторантурам турат. Значит, мунун научный степени бар экен дейт. Сразу докторантураны окуду, билет да. Если бакалавр болсо, астына дальше улап кетсем, то мындай не впечатлит да. Түшүнүктүү, көбүнчө адамдар шашылып окуйт да. Анан биринчи эле мисалы үчүн китеп окусаңар силер магазинге барганда туурабы сатып алыш үчүн башынан эле окуйсуңар да. Кызыктуу экен, кызыктуу эмеспи? 2-3 сүйлөм окуганда кызыксаңар аласыңар, кызыкпасаңар кайра полкага салып коюп башка китепти карай бересиңер, Ошол сыяктуу эле бул жакта дагы эң өйдө жактан баштап окуйт. Андан кийин семинар и тренинги. Тоже бул жакта дагы акыркылардын үстүнө. Мына семинарга катышат. Жазасыңар. Ушуларды да жазасыңар. Өйдө жагына ошо теманы жазасыңар, ылдый жагына кайсыл жакта болгонун. Мисалы үчүн бул семинарды албагандар да көп, билбегендер да көп. Баягындай мотивационный письмо ошолорду өттүк го. Канваны өттү, ошол семинардын бүт бардыгы силерге тажрыйба болуп эсептелинет да. Демек, силер уктуңарбы, бир аз болсо да маалымат ичиңерде калды туурабы? Анан ошону демек жумушка кирип атканда ал киши карайт дагы, ушундай маалыматтар бар экен, кругозору развит экен дейт. Түшүнүктүү, бул жакта семинарлар жазылган, эң алгач башынан баштап. Андан кийин знание языков и компьютерные навыки. Мен билген программалар. Түшүнүктүү, Бул эски резюмем экен. 5 жыл мурунку. Ошон үчүн дагы толукташ керек. Мисалы үчүн силер макет түзүп алдыңарбы? Анан жаңы тажрыйба болгон сайын силер кошуп кое бересиңер. Азыр бүгүн барып, мисалы үчүн резюмеңерди түзөсүңөр, анан жылдын акырына окууну бүткөнгө чейин дагы семинарга катышасыңар, же дагы бир практикага чыгып келесиңер, туурабы? Ошонун баардыгын акырын киргизе бересиңер. Анан последний момент эртең уже дедлайн болуп, вакант жабылат дегенде бербестен, уже силердики заранее готовый болот да. Анан баягы мотивационный письмо сыяктуу эле мында дагы жазып койгондон кийин ойлонуп каласың, муну жазбай калган турбаймынбы, буга да катышпадым белем депчи. Ошонун бүт баардан кийин толуктасаңыздар болот. Суроолоруңар барбы? Бул мол форманы мен силерге салып койгом. Бүттүрүүчүлөр кайда калды? Сооруңар барбы, кыздар? Түшүнүктүү, жазасыңарбы эми резюмени? Жазып, если вдруг суроолоруңар болуп калса, сурасаңар, бизге түшүндүрүп беребиз. Анда семинар бүткөн.